Эми ушул тумарлар жөнүндө бул бөлүмдө келген далилдерди окуйбуз. Фис сахих биринчи Бухари Муслимде келген хадисте айтып атат. Ан Аби Башир ал-Ансари радияллаху анху аннаху кана ма Расулиллахи саллаллаху алейхи фи бa'd asfarihi fa arsala rasulan. Аби Башир ал-Ансари деген сахаба риваят кылып атат. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бир сапарлардын биринде болгон дейт. Кайсы сапар экендиги белгисиз, ошо сапарлардын бирөөсүндө болгон дейт. Fa arsala rasulan. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн элчисин жиберди дейт. Алла ябқаянна фи рaqabati ba'иrin qiladatun min барып айткының ошол аскердеги жамаат адамдарга дейт да, бүт айткын эч бир төөнүн мойнунда кыйлада калбасын дейт. Кыйлада деген бул илгери жанагындай жанын жиби болот ка тарткан. Ошо жан жибини койдун бирдекени ичээсинен кылышканда ошол нерсени анан түйүшүп төөлөрүнүн мойнуна асып коюшкан. Ошол зыянды кетирет, жамандыктан тосот деп. Ошондой эч бир төөнүн мойнунда ошондой нерсе калбасын, баарын жулуп алып салгыла деп. Бул деген ушу кыйладага тиештүү эмес, ошо ичегиден болгонго тиешелүү. Кандай нерсе болсун, азыркы күндө аттары жакшыраак болсо бирдекелер тагып алат. Анан көпчүлүк күндө азыркы күндө да ошол жерде айтып кетиш керек, ат буруштар көп да. Байлар жакшы аттары болсо ошого көз тийбесин деп барып тумар тактырышат. Ошол тумарынын ичинде не бар экенин билбейт. Көпчүлүк касыйдачылар жазышат ошол. Касыйдачылар эмне? Жанагындай ширк болгон, арам болгон, түшүнүксүз бирдекелерди жазышаттан жазып берет. Анан ошо көз тийбесин деп ошондойлор тагып алат. Демек, айванаттарга төө болсун, ат болсун, машина болсун жакшы. Баарына ушундай көз тийбесин, балени сактасын, кырсык болбосун деп. Азыр машинага көпчүлүгү кырсык болбосун дейт. Кээ бирлер бирдекеге арнап курмандык кылып, канын ышыбашат, жаңы машина алсачы. Ушуга окшогон баардык ушундай кылык-жоолуктардын баардыгы эмне? Ширк болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кайтарды? Эч бир төөнүн мойнунда ушундай нерсе калбасын, баарын жулуп алып салгыла деди.